Сіздердің келечегіңіздер үшін жаман жолға бармаңыздар. Бүгін Талас облыстық прокуратурасы жаштарды кабыл алды. Прокурорлор Талас агрардык экономикалык колледжинин студенттери менен жолугуп аталган органдын ишмердүүлүгү 2022 жылда аткарылган иштери боюнча маалымат беришти. Жолугушууда жаштар арасындагы кылмыштуулук маселеси дагы каралды. Бул боюнча прокурорлор баяндама жасап, кылмыштуулуктун жашоого тийгизген кесепеттерин жаштарга түшүндүрүштү. Мындай жолугушуулар облустагы бардык билим берүү мекемелеринде ириети менен жүргүзүлүүдө. Талас облустук прокуратурасы тарабынан жаш-өспүрүмдөрдүн укугун коргоо боюнча иш-чаралар өткөрүлүп келген. Башкы прокуратуранын тапшырмалары негизинде ушу күчөтүлүп, бүгүнкү күндө ушу жаш-өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу жана аны болтурбоо боюнча түшүндүрүү иш-чаралары жүрүзүлүп келет да. Акыркы ушу март айында айтып кетсек, жалпысынан бир 37 жолугушуу өткөрүлдү. Бул Талас облусунун прокуратура органдары тарабынан орто мектептерде, колледждерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Облустагы укук коргоо органдарынын жигердүү аракетинин натыйжасында 2022 жылы Талас областында өспүрүм катышкан 47 кылмыш катталган. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 28 кылмышка аз. Бүгүнкү күндө Талас облустук прокуратурасы өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу аракеттерин көрүп жатат. Талас облусунун аймагында бүгүнкү күндө кылмыштуулуктун азайышы байкалууда. Анализдеп чыкканда ошо эң эле көп кылмыштуулукка баргандар бул уурдоо, тоноо, бейбаштык, анын арасынан баягы зордук зомбулуктардагы учурлар пайда болот да. Прокуратура органдары тарабынан жолугушуулар өткөрүлүп, ушу зордук зомбулуктар боюнча уурдоо, тоноо, анын жоопкерчилиги, ошо мыйзамда каралган жоопкерчилик боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Жолугушууда студенттер облустук прокуратуранын имараты жана андагы кызматкерлердин иш ыргагы менен жакындан таанышты. Прокурорлор жаштардын кызыктырган ар бир суроосуна жооп беришти. Мен бул жерге келип абдан көп нерселерди билдим. Мен дагы өзүм ушундай кызматкер болууну кыялдагам. Кичинекей кезимден бери эле. Ошо көп нерсеге түрткү берди. Байкелер кылмыштуулукка барбагыла деп айтты. Анан кийин өзүбүз дагы туура эмес нерселерди кылсак, бул келечегибизге терс таасирлерин тийгизип коет. Өзүбүз ушундай орган жака, кызматкерлер жака кире албай калышыбыз мүмкүн экенбиз. Ошол үчүн азыр жакшы окуп, түз жүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Белгилей кетсек, Гүлмира Кашкарова жетектеген Талас облустук прокуратурасы өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо жана мыйзам ченемдүүлүктөр боюнча түшүндүрүү иштерин үзгүл-түксүз жүргүзүп келет. Башкы максаты өспүрүм курактагы балдар, кыздар катышкан кылмыштуулукка бөгөт коюу. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.